Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Парламентте салтка айлангандай министрликке көрсөтүлгөн 3 адамдан экзамен алышкандай эле болушту. Предыдущий министр цифрового развития обещал поднять заработные платы почтальонам. Алдап көтөрөм деп, мына деп и көтөргөн жок да, ошол менен кетти. 1000 эле сомбу, 500 сомбу ушундай көтөрүлгөн да. Ошол почтальондор эмне болот? Айтсаңыздарчы, азыр мен цифры карайт деп. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Катурак айлык боюнча эмне болот алардыкы? Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы. Дастан Далабаевич. Чындыгында почтальондордун айлык акысы абдан аз. Штаттык жүгүртмөгө ылайык минималдуу өлчөм 5000 сом. Учурда айлык акынын орточо өлчөмү 11722 сом. 2024-жылы эмгек акыны 100%га көтөрүү пландалып жатат. При этом многие работники трудятся на неполных ставках. Депутаттарды кызыктырган суроолор түндүк системасынын иштешине, жарандардын электрондук маалым каттары менен камсыз болушуна жана жалпы эле калкты тейлөө борборлорунун ишине байланыштуу болду. Бүгүн ошол маселе кандай чечилип атат? Биз түндүк боюнча иштедик, абдан көп убакыт иштедик. Азыркы учурда биз түндүк боюнча, түндүк мобилдик тизкеме боюнча бул ишти продолжим. Нурия Кутнаеванын дарегине көбүрөөк сын айтылгандай болду окшойт. Ага мамлекеттик тилди билбегени белгиленип, тез арада тил үйрөнүүнү колго алыш керектиги айтылды. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу санариптик өнүктүрүү министрлигинин жетекчиси өзү мамлекеттик тилди билбесе, кантип санариптештирүүнү көздөп жатканын сурады. Сиз кыргыз тилин өзүңүз жакшы толук билбесеңиз, кандай кылып алардан требовать этесиз? Мен баарын түшүнүп жатам, сизди түшүнүп жатам. Бирок абдан жай сүйлөп жатам. Абдан оор акцент менен. Бирок мен аракет кылам. Парламентарийлерди өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагынын келечеги да тынчсыздандырды. Алар Алымкадыр Бейшеналиевден аймактардагы тез жардам унааларынын тартыштыгын чечип, трансплантация операцияларын өлкө калкына жеткиликтүү кылып берүүнү суранышты. Коргон айыл өкмөтү район борборунан алысыракта, анан ал жерде бүт бар эле шарт бар. Кичине капремонт кылып туруп, кичине элге шарт түзүп берип койсо жакшы болот. Анан дагы биз сизге айтып кетер, мына боор ооругандар бизде өзүбүздө ачылып калды, жанагы почка алмаштырмай. Ошону жакшы болду, эми Кудай иштериңиздерге ийгилик берсин, ушуну көзөмөлгө алып, элибизди алыска башка мамлекеттерге жибербей, ушул жерде бүтүрсөк, жардам болсо жакшы болот эле. Турецкий-киргизский достук клиникасын биз ачканбыз. Азыркы кезде ош жерде бүт бардык оборудование, бүт бардыгы бар. Биринчи 3 бейтапка пересадка почка абдан жакшы болду. Мен барып ошо көрүп, и 25-inde 4-төнү кылынат. Азыркы кезде биздин хирургдардын бардыгы пересадка печенге даяр. Ош жерден биз киргенге аракет кылып, жакын арада 2 жылдын ичинде өзүбүздүн хирургдарды даярдап, өзүбүз кыла тургандай кылабыз. Ал эми эмгек министринин дарегине эч кандай жеме айтылган жок. Тескерисинче, көпчүлүк депутаттар Гүлнара Батырованын саламаттыкты сактоо министринин кызматын ээлеп тургандагы жасаган ишине ыраазычылыгын билдиришти. Жакшы иштерди жасаганга аракет кылдыңыз. Белгилей кетсек, Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин саламаттыкты сактоо министрлигин 2020-жылдын октябрынан 2022-жылдын августуна чейин жетектеп келген. Ал эми Гүлнара Батырова эмгек министрлигине дайындалганга чейин саламаттыкты сактоо министри болгон. Жаңы санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева түндүк мамлекеттик ишканасынын жеке маалыматтарды короо агенттигинин жетекчиси жана Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин катчылыгынын инспектору болуп иштеген. Акмөр Нурдинов, Асқар Маратов, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек. Жүргөндө ушул вопросту киргизгенбиз.